Assalamu алейкум. Биздин Instagram баракчабыздагы мекендештер, катталуучулар, достор, амансыздарбы? Сиздерге баарыңыздарга Небраска штатынан жалындуу ысык салам. Биз эми трак айдап алыс жолдо жүрөбүз, Американы кыдырабыз дегендей. Трак айдап баратканда кээ бирде арганда ойлор келип турат экен. Адам ушундай экен да. Робот болсок бир жөн. Адам болгондон кийин кээ бирде жакшы ойлор келет, кээ бирде жаман ойлор келет. Ошондой учурда бирөө менен оюң менен бөлүшүп койсоң жакшы нерсе экен. Меники да жакшы. Бизди колдогон, жакшынакай калоо тилектерди айткан, бирибизге жардам берели деген мына Instagram баракчабызда 67500дөн кичине ашыгыраак мекендештерибиз, досторубуз, жакшы саналаштарыбыз бар. Кээ бирде ушундай токтоп эс алып отурганда оюң менен бөлүшүп койсоң жакшы экен. Кээ бирде ойлонуп кетесиң. Көптөгөн мекендештерибизге, инилерибизге, карындаштарыбызга, абаларга, эжелерибизге Американын турмушу боюнча маалымат берип жатабыз. Өзүбүз көргөн нерселерди, өзүбүз билген нерселерди айтып, чакан видеолорду чыгарып, азыр эми 21-кылым технология жетишип, бирибизге маалымат бергенге болот экен, мүмкүнчүлүк бар экен, достор. Ошо кээ бирде ойлонуп кетем. Кыргызстанда жашап жаткан биздин мекендештерге бир маалымат берип койсок, өнүккөн мамлекетке келишсе, буттарына турушса, турмуштарын оңдошсо деген ой келип кетет. Экинчи жагынан жана жаман ойлор келип кетет деп атпайбы? Ошо келип калган мекендештердин турмуштары кандай болот? Жакшы болсо жүрөк жылыйт абдан сонун. Анан кээ бир келген мекендештер кичине кыйналып калса, анан мен себепчи болуп бул жака чакырып калсам, анан кандай болот деген ой кээ бирде жүрөктү оорутуп коет. Жаратканыбыз бардык мекендештерибиздин жолун ачык эле кылып, астыга койгон максаттарына жеткирсин деген тилегибиз абдан чоң. Биз да эми кыйраткан деле иш кылган жокпуз. Бул жакта эми 9 жылдан бери жашаган үчүн анча-мынча нерселерди көрүп калдык, достор. Ошол көргөн нерселерди мекендештерге айтып, түшүндүрүп, кыйналып калбаңыздар. Биз анча-мынча ката кетирген нерселерди силер кайталабаңыздар деген эле мааниде анча-мынча аракет кылып жүрөбүз. Ошол аракеттерибиз мекендештерге жакшы бир позитивдүү мотивация берип, ушу келген мекендештердин турмуштары Америка Кошмо Штатында сонун жакшы болуп кетсин деген эле тилек. Ошон үчүн кээ бирде мекендештер келип, жолдору бат ачылып, жакшы турмушка кирип кетип атат. Кээ бир мекендештер, может, кыйналып калганда мекендештер бар болуш керек. Анан ошондо баягы эстейт да. Америкага ким баягы түрткү берип чакырды эле деп, анан ошо мага жаман сөз тийип калабы деген ой жүрөктү оорутат. Достор, мен жаман оюм жок. Ар бир мекендешиме, Кыргызстанда жашаган, дүйнөнү кыдырып жүргөн ар бир мекендешимдин үй бүлөсүнө только жакшылык каалайм, чын көңүлдөн. Колдон келген жардамдарды берип жүрөбүз. Анча-мынча кайрымдуулук кылып жүрөбүз. Эми кайрымдуулукту баягы эч кимге айтпай деле кылса болот. Бирок кээ бир жерлерин көрсөткөнгө аракет кылып жатабыз.
Мен дагы ошо YouTube каналды ачканда мекендештерге айткам, мен бул YouTube каналдан бир дагы пайда көрөйүн деген ниетим жок. Мен ошол YouTube каналдан түшкөн баардык каражаттарды Кыргызстанга жиберип турам деп. Ошо мурда кичине көбүрөөк просмотр болуп, айына бир $100 түшүп турчу. Анан үстүнө кичине акча кошуп, мекендештерим менен сүйлөшүп, расходторуңарды жаап берейин, бензинге, анча мынча убактыңарга, тамак ашыңарга деп үстүнөн дагы акча кошуп, ошо 5 областка салгам. Ошо жардам берген мекендештеримдин баардыгына чын көңүлдөн чоң ыраазычылык билдирем. Дагы 2 област калып калган, Чүй менен Ош. Бүгүн Кыргызстанда жашаган мекендешим менен сүйлөшүп калдык. Жакшы чер жазыштык. Өзү билип атат болуш керек ким менен сүйлөшкөнүндө. Абдан сонун жигит экен. Стоматолог болуп иштейт экен. Турмушу жакшы экен. Сүйүндүм аябай. Анан ошол мекендешимден сурап калдым. Акыркы күндөрү ошо YouTube каналда просмотрлар көп болуп, кичине акча түшүп калды. Ошо бир $100 бир 10 000 сомдой салсам, үстүнө силерге кичине анча мынча расходуңарды кошуп салсам, 5 үй бүлө болобу, же 10 үй бүлө болобу, кичине турмуштары кичине начарыраак үй бүлөлөргө бир нерсе алып, керектүү тамак аш жеткизип койсо, алардын кубанычы койнуна батпай сүйүнүп калат деген ойдомун да. Ошон үчүн Кудай буйрса, жакында бир жуманын ичинде Кудай буйрса, ошо Чүй областына деп арналган YouTube'дан түшкөн анча мынча каражатты салам. Эми көп баарына жардам бере албасак дагы, хотя бир 5-10 үй бүлө сүйүнүп калса, жүрөгүбүз жылып калат, достор. Ошон үчүн ар бирибиз бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге жардам берип, жардам бергенде финансовый жактан гана эмес, жакшынакай сөз айтып, көңүл буруп, көңүлүн көтөрүп койсоң эле ошол абдан чоң жардам болот. Көптөгөн мекендештер менен сүйлөшүп калам, сүйлөшүп калсак сүйүнүп калышат, мен да сүйүнүп калам. Алыста жүргөндө мекендин ыйык экенин көбүрөөк түшүнө баштайт экенсиң. Мекенге болгон сүйүү күчөйө баштайт экен. Ошон үчүн ар бир мекендешиме кээ бирде кезигип калам, кээ бирде сүйлөшүп калам. Ошондо абдан кубанам. Көргөндө кээ бирде тракстаптардан болуп калат, ар кайсы рестериялардан, кээ бирде өзүбүз барып калабыз. Ар кандай моменттерде кезигип калганда мекендештин колун кысып, учурашып, кучакташып, чер жазышып, сүйлөшүп калсак, абдан ушундай сөз менен айта алгыс жакшынакай сезимдер келет. Ошон үчүн достор, биз Америка Кошмо Штатында жашоо начар болсо, маалымат бермек да эмеспиз, эчтеке видео да чыгармак эмеспиз. Биз баарын көрүп атабыз, билип атабыз, жашоону бул жактан өткөрүп атабыз. Ошол жашоону көрүп, анан чакырып атканыбыз ошо мекендештер. Пока возможность есть дегендей, орустар айткандай, пока биз маалымат бере турганга шарт болуп аткандан кийин колдонуп алыңыздар, достор. Биякта жашоо жакшы. Келсеңиздер, бутуңуздарга аз убакта турасыңар деген ойдомун. Ошону менен көптөгөн кишилерге, көптөгөн туугандарга, ата-энелерге, досторго, классташтарга пайдасын дагы бере аласыздар. Андан тышкары Америкада жашаган эмне деген көптөгөн миңдеген мекендештерибиз бар. Алардын баары эми Кыргызстанга каражат салып турат да. Ошол барган каражаттын баары айланып келип, баары бир биздин Кыргызстандын бюджетине түшөт. Ошо бюджетине түшкөн акчадан анан жакшынакай нерселер бүтүп жатат. Жолдор, мектептер, садиктер, көптөгөн жакшы нерселер болуп жатат, достор.
Кээ бирде ушинтип анча мынча ой бөлүшүп калсаң жеңилдей түшөсүң. Убакыттын аздыгы чиркин деп айтса болот. Ато убакыт бош болсо кыдырсам деген ойлорум абдан чоң да, ойлорум чоң. Убакыт бош болсо ар кайсы штаттарга барсак, мекендештерге кезиксек, алардан кабар алсак, жашоолорун билсек. Мен акыркы учурда көптөгөн мекендештер менен сүйлөшүп калам. Көбү баягы грин карта утуп, же азыр сезон болуп атат го дейм. Грин карта утуп келип атышат. Анан көбү менен сүйлөшсөм эле баары жакшы, анча мынча кыйынчылык болот экен, бирок баары жакшы дейт. Анан права алып атабыз, машина алып атабыз, жумуштарга кирип атабыз дейт. Анан жүрөк жылып атат достор. Эгер ушунчалык эле баягы кыйынчылык болсо, мен көптөгөн жерден өзүмдүн телефонумду да калтырып жүрөм. Азыр да айтып койсом болот. 917 544 42 54. Америкага келгенде такыр эле кыйналып калсаңыздар, айтыңыздар, колдон келген жардамдарды беребиз. Талаада калып калбаш керек. Ар бир мекендешим Америкага келгенде талаада калып калбаш керек. Ар кайсы штаттарда анча мынча достор бар, тааныштар бар. Айтабыз достор, айтабыз. Кантип эле биз мекендешибиз талаада жата турган жери жок, иче турган жери жок, тамак ашы жок. Калганга уруксат бербейбиз достор. Жок дегенде 1-2 күн жата турган, курсакты тойгузуп, тамак ашка кете турган акчаны салганга кудуретибиз жетет. Ошон үчүн мекендештерим, досторум, тууган эле болуп калдык. Ошо YouTube'дагы, Instagram баракчабыздагы, Telegram каналыбыздагы мекендештерибиздин баардыгы туугандай болуп калдык. Бирибизге жакшынакай каалоо тилектерди айтып жүрөбүз. Анча мынча хейтерлер чыгып калат, аларга да көңүлдү эле бурбай калдык. Көрсө баягы ит жүрө береткен, караван жүрө береткен деген абдан туура экен. Негизи ата бабадан калган осуяттардын баары туура экен. Ошону колдонушубуз керек экен. Ошо менден кичүү инчектерге, карындаштарга айтып кетерим. Жетинин бири кыдыр, күч бирдикте дегендей. Улууга урмат, кичүүгө ызат деген. Ошол жакшынакай сөздөрдүн баары биздин акылман ата бабаларыбыздан калыптыр. Ошолорду колдонуп жүргүлө достор. Ошондой анча мынча ой бөлүшсөң жыргап каласың, жеңилдей түшөсүң. Бирибизди колдой эле жүрөлү, жаратканыбыз баарыбызга аманчылык берсин. Аманчылык, эң негизгиси аманчылык болсо, эки кол, эки бутубуз бар. Калган нерсени өзүбүз эле жашап кетебиз. Аракет. Ким аракет кылса, көп нерсеге жетет экен. Аракет кичине ылдыйраак болсо, көп нерсеге жетпей да калышы мүмкүн. Ошон үчүн аракеттениңиздер, издениңиздер. Америка Кошмо Штатына көптөгөн мекендештер келем деген ойлору көп. Ар бир мекендешиме ак жол насип болсун. Биз бул жака чакырып атканыбыз силерге эле жакшылык каалап атабыз. Бутуңуздарга туруңуздар деп атабыз. Жашооңуздарды оңдоңуздар деп атабыз. Эч кимди Америка кармабайт. Эч кимди Америка байлап койбойт. Каалаган киши Америкага келип, каалашынча жашап, каалашынча иштеп, өзүнө жете турган каражатты таап алгандан кийин каалаган учурда чыгып кетет. Ошон үчүн көптөгөн мекендештер айтып калат, эмнеге үгүттөп атасыңар, Кыргызстанда адамдар калбай болду депчи. Жаркын жашоону баштап, көп нерсеге жетип алып, анан барып Кыргызстанга жашап, Кыргызстанды көтөргөнгө, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошконго ар бир мекендеш баягы кыла алат. Ошон үчүн мен 15 мүнөттөн ашык видео тарта албайм. 14 мүнөт 30 секунд болду. Баарыңыздарга чоң салам, дагы байланышка чыгып турабыз. Ар бир мекендешиме узун өмүр, бекем ден соолук, иштериңерге ийгилик, аманчылык, барчылык, токчулук достор.